Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Украинанын АТОнун сепилини айлантуу боюнча батыштын аракетине Орусия чыдай алган жок. Украинанын сокку уруу куралдары менен толтурулган АТОнун заставасын айландыруу жана бул өлкөдөгү орустардын баарын жок кылуу боюнча батыштын аракетине Орусия чыдай алган жок. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сербиялык маалымат каражаттарына берген интервьюсунда билдирди. Бул жерде баары бир көйгөйдү чечүүдүн алда канча олуттуу. Орусия Украинаны биздин өлкөгө каршы сокку уруучу курал жарактар менен толтурулган АТОнун заставасын айландырууга аракет кылганына макул боло албайт. Биз батыш орустун баарын тилди да, маданиятты да жок кылууга үндөп жатат дегенге кошула албайбыз деп баса белгиледи министр. Орусиянын АТОнун Москванын коопсуздук маселелерин укуктуу деп айтууга негиз бар, деди Лавров. Биз ошол эле убадаларды эстегенде АТОнун чыгышка кеңейбей тургандыгы жөнүндө бизге адегенде андай убадалар жок деп айтышты. Фактыларды келтиргенибизде бул ооз-эки убада, милдет бизди тынчтандыруу деп айтышты. Мына ошондо баары тынчып калганда эми кыймылдаса болот, деди ал. Бул өзүнүн коргонуу чегин аныктаган кандай коргонуу союзу. Биз АТОнун акыл эсине кайтып келишин каалайбыз. Биздин терең тынчсызданууларыбызга ишенүүгө негиз бар, анткени биздин түпкү закондуу таламдарыбызга түздөн-түз тиешелүү болгондордун бардыгы угулууда, алар түшүнүктүү боло баштады. Лавров ошондой эле батыш Киевти конструктивдүү позицияга өндөйт деген үмүтүн билдирди. Мен дагы эле Орусия менен Украинанын ортосундагы келишимге жетиштүү мүмкүнчүлүгү бар экенин көрүп турам, анткени биздин батыштык өнөктөштөрүбүздүн эң одону узак мөөнөттүү каталарын түшүнүүсү бар. Бирок белгилүү себептерден улам алар муну катуу айтышы күмөн, деп билдирди министр. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кагылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жасап, Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккулары Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирген. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Маалымат булагы Nazar News KG. Американы Кудай сактасын. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова өзүнүн телеграм каналында Америка лидери Джо Байдендин Орусиянын президенти Владимир Путинге айткан сөзүнө карата жооп берди. Джо Байдендин Владимир Путин тууралуу билдирүүлөрү эмоцияга байланыштуу жана Ак үйдүн АКШ мамлекеттик департаментинин кеңешчисинин расмий турумун чагылдырбайт. Американы Кудай сактасын деп жазган Мария Захарова. Эске салсак, 26 мартта Байден Владимир Путинди касапчы деп атап, орус лидери бийликте кала албайт деп кошумчалаган. Бул окуядан кийин журналисттер Америка Кошмо Штаттарынын башчысынан Орусиядагы бийликти ал алмаштырууга чакырып жатабы деген суроого Байден терс жооп берген. Маалымат булагы Nazar News KG. Кайрымдуулук болбойт. Орусия газды бекер бербей турганын айтат. Орус бийлиги менен Газпром азыр дос эмес өлкөлөргө берилген газ үчүн төлөмдү рубльга которуунун чоо жайын талкуулап жатат. Бекер берүү тууралуу сөз жок, деп билдирди президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Жеткирүү процесси бир топтата. Ал бул дүкөндөн кандайдыр бир продуктуну сатып алуу эмес. Ал жерде сиз сатып алып кассадан төлөйсүз. Андыктан бул жеткирүү, төлөө жана балансташтыруу бул иш убакыттын өтүшү менен созулат. Эми бардык усулдар жаңыдан иштелип жатат, деди Кремлдин өкүлү. Европа рубль менен төлөөдөн баш тартса, Москвага кандай карайт деген суроого Песков маселелер жеткиликтүү болгондо чечебиз деп жооп берди. Газды бекер бербей тургандыгыбыз талашсыз, муну абсолюттук түрдө айтууга болот. Ошентсе да биздин шартта жалпы европалык кайрымдуулук менен алектенүү дээрлик мүмкүн эмес жана сунушталбайт, деп жыйынтыктады президенттин басма сөз катчысы. Эске салсак, 23 мартта Владимир Путин дос эмес өлкөлөргө газ үчүн рубль менен төлөөгө өтөөрүн жарыялаган. Президенттин чечимин ишке ашыруу үчүн өкмөт Орусия банкы жана Газпром 31 мартка чейин бардык чараларды көрүшү керек. Маалымат булагы Nazar News KG. Путиндин газды рубль менен сатуу чечими туруктуу бойдон калууда. Мөөнөтү белгиленген Орусия президенти Владимир Путин 31 мартка чейин министрлер кабинетинин Борбордук банктын жана Газпром дос эмес өлкөлөргө газ берүү үчүн төлөм валютасын рубльга алмаштыруу боюнча отчетун күтүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 28 мартта Кремлдин сайтында жарыяланган өкмөт мүчөлөрү менен жолугушуунун жыйынтыгы боюнча мамлекет башчынын тапшырмаларынын тизмесинде айтылат. Орусия Федерациясынын өкмөтү Борбордук банк жана Газпром менен бирдикте Европа биримдигине жана башка
өлкөлөргө жаратылыш газын жеткирүү үчүн төлөм валютасын өзгөртүү боюнча чаралардын комплексин ишке ашырсын. Орус рублини чектөөлөр Орусия Федерациясынын жарандарына жана орусиялык юридикалык жактарга киргизилди деп айтылат документте. Президент 31 мартка чейин тапшырмалар боюнча отчетун күтүп жатат жана отчет кийинки айларда салттуу түрдө уланат. Аткаруу иштерин көзөмөлдөгө премьер-министр Михаил Мишустин, Борбордук банктын төрагасы Эльвира Набиулловна жана Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер дайындалды. Ошол эле учурда өкмөт Газпромго газ жеткирүү боюнча түзүлгөн келишимдерге алар үчүн төлөм валютасын орус рубли менен өзгөртүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча директиваны бекитиши керек. Көрсөтмөлөрдүн тизмесине алайык, бул 31 мартка чейин келишимдерге көрсөтүлгөн жеткирүүлөрдүн көлөмүн, баанын жана баасын түзүүнү принциптерин сактоо менен талап кылынат. Мындан тышкары Борбордук банк министрлер кабинети менен бирдикте жеткирүү үчүн рубльга которулган газ контракттары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүүсү күтүлүүдө. Анын ичинде энергия сатып алуучулардын ички валюта рыногунда орус рублин сатып алуу мүмкүнчүлүгү. Бул буйрукту ишке ашыруунун акыркы мөөнөтү 31 март. Эске салсак, Орусия президенти Владимир Путин дос эмес өлкөлөргө жаратылыш газын жеткирүү үчүн төлөмдөрдү рубль менен кабыл алууну тапшырган. Анын айтымында орус тараптын евро биримдик менен АКШга ата мекендик товарларды доллар жана евро менен жеткирүүнүн мааниси жок. Ошондуктан мен дос эмес өлкөлөргө биздин жаратылыш газ үчүн төлөмдөрдү мүмкүн болушунча тез арада орус рублини которуу боюнча комплекстүү чараларды көрүүнү чечтим, деди Путин. Президент кошумчалагандай, Орусиянын газ үчүн дос эмес өлкөлөр менен болгон төлөмдөрү рубльга которулгандан кийин чет элдик керектөөчүлөр керектүү транзакцияларды жасай алышы керек. Башкача айтканда, газ алам деген өлкө алгач Орусиядан рубль алышы керек. Маалымат булагы Nazar News KG. Путин менен Зеленскийдин сүйлөшүүсү зарыл. Орусия менен Украина президенттери Владимир Путин менен Владимир Зеленскийдин жолугуп сүйлөшкөнү зарыл. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдиргенин РИА Новости жазды. Лавровдун айтымында, Москва үчүн негизги маселелер ачык болбосо, аларды уюштуруу мүмкүн эмес. Бардык негизги маселелер боюнча жыйынтыктар ачыкка чыккандан кийин Путин менен Зеленский жолугушуусу керек, деди Орусиянын тышкы иштер министри. Орус тарап үчүн Луганск жана Донецк элдик республикаларынын Крым жарым аралынын макамы Украинаны демилитаризациялоо жана денацификация маселелери артыкчылыктуу бойдон калууда. Белгилей кетсек, буга чейин Кремлдин басма-сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия менен Украина ортосундагы сүйлөшүүдөгү жылыш тууралуу азырынча айта албай турганын, бирок ал сүйлөшүүнү Стамбулда жекече улантуу чечими кабыл алганын маанилүү деп атаган. Президенттин басма-сөз катчысы белгилегендей, учурда бийлик сүйлөшүүлөргө байланыштуу деталдарды ачыкка чыгарбоо саясатын карманууда. Маалымат булагы Nazar News KG. Эми Батышка ишенип болбойт. Батыш өлкөлөрүнүн катышуусу аркылуу сүйлөшүүгө Украина менен чөлмөк дипломатиясын Орусия көргүсү келбейт. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сербиялык маалымат каражаттарына берген интервьюсунда билдирди. Мен биздин батыштык кесиптештерибизден эч кандай ортомчу катары көргүм келбейт. Анткени алар 2014 жылдын февраль айында Украинага, 2015 жылдын февраль айында Минскиге өздөрүнүн унааларын жөнөткөн, деди ал. Азыр алар бизге дипломатияга мүмкүнчүлүк бергиле деп айтып жатат. Албетте биз дипломатияга мүмкүнчүлүк бергибиз келет. Ошондуктан Стамбулга азыр кайра уланып жаткан сүйлөшүүгө макул болдук. Бирок жетишкендиктер боюнча мисалдар көп. Дипломатияны биздин батыштык кесиптештер талкалап салышты. Эми аларга ишенүүгө болбойт деп баса белгиледи министр. Лавров 2014 жылдын февралында евро биримдик Украинанын президенти менен оппозиция ортосунда дипломатиянын туу чокусу болгон келишимдин гаранты катары кандайча иш алып барганын дагы эске салды. Маалымат булагы Nazar News KG. Европа санкциялардын кесепеттери жөнүндө ойлонгон эмес. Европа өлкөлөрү, атап айтканда Улуу Британия, антиорусиялык санкциялардын кесепеттери өздөрүнө тиери жөнүндө ойлонгон эмес. Бул тууралуу Улуу Британиялык саясий баяндамачы Энтони Уэббер RT телеканалына берген маегинде билдирди. Чындыгында Европа өлкөлөрү, атап айтканда Улуу Британия, Орусияга каршы санкцияларды киргизип жатканда бийликтегилер алардын кесепеттери жөнүндө ойлонгондо эмес, дейт. Анын айтымында, чектөөлөр Европада массалык нааразычылык акцияларына алып келди жана мындай кырдаалдын кесепети Батыш өлкөлөрүнүн бийликтерине кысымдын күчөшүнө себеп болот. Эми Европа өз саясатын толугу менен өзгөртүп, Орусияга каршы санкция киргизген мамлекеттер жыйынтыгында өзүнө да санкция киргизерин түшүнүшү маанилүү деп баса белгиледи Энтони Уэббер. Буга чейин The Guardian гезити АКШ жана анын союздаштарынын Орусияга каршы санкциялары Батыш өлкөлөрүнүн тузакка түшөрүнө алып келерин жазган. Маалымат булагы Nazar News KG.
Польша Байдендин жаңы кансыз согуш баштаганын жарыялады. АКШ президенти Джо Байден Варшавада сүйлөгөн сөзүндө жаңы кансыз согуш жарыялады. Бул тууралуу Польшанын мурдагы тышкы иштер министри Яцек Чапутович билдиргенин Лента.ру жазды. Анын айтымында Байдендин Варшавага сапары тарыхый мааниге ээ. Падыша Сепилинин короосундагы спектакль тарыхтын жаңы барагын ача тургандай курулган. Бул сөзүндө Америка Кошмо Штаттарынын президенти жаңы кансыз согуш жарыялады, деди Чапутович. Польшанын мурдагы тышкы иштер министри Байдендин сөзүн 1946 жылы Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри Уинстон Черчиллдин темир көшөгө тууралуу айткан сөзү менен салыштырды. Чапутович украиналыктардын ордуда маанилүү деп эсептейт. Анын пикири боюнча ушундай жол менен Польшанын да мааниси жогорулайт. Эске салсак, 26 февралда Байден Польша менен Украинанын чек арасындагы украиналык качкындар айылына барган. Журналисттердин биринин орус президенти Владимир Путинге болгон мамилеси тууралуу суроосуна жооп берип жатып, ал орус лидерин касапчы деп атаган. Черчилль 1946 жылы март айында америкалык Фултон шаарында өзүнүн атактуу баяндамасын жасаган. Ал батыш өлкөлөрүнүн советтик коркунуч көчүшүнө каршы биригүүгө чакырып, Европа менен СССР ортосунда темир көшөгө пайда болгонун билдирген. Маалымат булагы Nazar News KG.